Саламатсыздарбы, кандайсыздар? Денсаулыктарыңыздар кандай? Кутмандуу күнүңүздөр менен. Иш күнүңүздөр кандай өтүп жатат? Ким эмне менен элек дегендей набыз. Бүгүн таңкы тилектер 28 күн марафонунун 17 күнү. Бүгүнкү биздин өтө турган темабыз кыялдарды максатка айландыруу. Анткенде биздин кыялдарыбыз максатка айланат жана максаттарыбыз батыраак, тезирээк ошол максатыбызга жетиш үчүн, орундалыш үчүн биз эмнелерди кылышыбыз керек? Ошолор боюнча сөз кылып бермекчимин. Бул жерде мен айта турган нерсе, баарыбыз биринчи өзүбүздүн подсознаниябызга жакшы нерселерди киргизишибиз керек экен. Жаман нерселерди ойлобой, оюбузду туура бир багытка коюп, анан максат жазабыз. Кыялданып жүргөн машинаңыздыбы, үйүңүздүбү, же болбосо үйгө холодильник алгыңыз келатабы, же өзүңүз бир жака барып эс алгыңыз келатабы, кыялданып жүргөн нерсени кагаз бетиңизне түшүрөсүз, учур жакта жазасыз аны, азыр ушул тапта болуп жаткандай. Мисалы үчүн, сиз үйүңүзгө телевизор сатып алдыңыз, же болбосо холодильник сатып алдыңыз, же өзүңүзгө машина сатып алдыңыз дейли. Кандай машина алгыңыз келип жүрөт? Кара түстөбү, ак түстөбү, маркасы кандай? Ошол нерселерди полный тактап алып, анан кагазга жазсак болот экен. Ал үчүн ушул учурчакта мен кара түстөгү Mercedes S-класс машинасын сатып алдым. Кандай, мисалы үчүн, оң рул же сол рул ушундай кандай болсо ошондой элестетебиз да. Өзүңүздүн оюңузда эмнени элестетип атсаңыз, ошонун баардыгын кагаз бетине түшүрүз. Болгону алдыңыз, уже сиз аны колуңузга алып, жеттиңиз, ошо машинаны айдап жүрөсүз, ошондой элестетип жазасыз. Машинаны айдап жүрөм, мага машина аябай жагып атат, менде мындай эмоциялар, ушундай чувстволор болуп атат десеңиздер деп жазасыздар да. Ал машина сиздерге жазганда ошентип жазып, анан күнүгө 2-3 сыйра ошол жазган нерсебизди кайталап турабыз, окупчу. Бизге эмне жетишпей атат жашообузда, ошону так аныктап алышыбыз керек. Так кагаз бетине түшүрүшүбүз керек болот. Анан ошол нерсени ишке ашырыш үчүн биз күнүгө кайталап атканы менен чогуу эле элестетишибиз керек да. Өзүбүзгө бир тынч комнатаны тандап алып, бизге эч ким ушайт этпегендей жайды тандап алып, ошол жерде көзүбүздү жумуп алып, элестетип, подсознаниябызга ошол нерсени сиңдиришибиз керек. Анан биздин азыркы жашообузда азыркы абалыбыз кандай? Кальций баланса боюнча дагы айтып кетейин дегем мен сиздерге. Бул биздин азыркы жашообуз. Мындай 8 бөлүккө бөлүп аласыздар. 8 бөлүккө бөлгөндөн кийин 1ден 10го чейинки мындай шкала менен белгилеп аласыздар. 1ден 10го чейинки болуш керек. Өзүңүздөргө кандай бааларды бересиздер? Мисалы үчүн, бунун биринчиси ден соолук. Биз ден соолугубуз болсо гана көптөгөн ийгиликтерге жетишет экенбиз. Комментарийлерди бир аз өчүрүп турайын. Биз ден соолугубуз болбосо, мисалы үчүн, көзүбүзгө эч нерсе деле көрүнбөй калат, жаныбыз менен эле болуп калабыз. Азыркы учурда сиздин ден соолугуңуз кандай? Ошону белгилейсиз. Андан кийин экинчи үй бүлө. Биздин үй бүлөдөгү мүчөлөр менен, жолдошубуз менен же кайнене, кайын журт, болбосо ата-энебиз менен кандай мамиледебиз, ошол боюнча дагы так
ошол экинчиси бул үй бүлө ошол боюнча ошону дагы белгилейбиз. Андан кийин каржы, финансы. Азыркы сиздин таап жаткан кирешеңиз же болбосо сиздин азыркы учурдагы ошо акчага болгон муктаждыгыңыз да. Акчаңыз көппү же азыраак эле табасызбы, ошону белгилейсиз. Үйдө отургандар болсо, жолдошуңуздан келген, мисалы үчүн үйдө деле кээ биркилер сетовый бизнесте көбүбүзгө эле кошумча акча тапкан жагыбыз бар. Себеби айлыкты көбүбүз эле карап отура бербейбиз. Андан кийинкиси карьера, өзүңүздүн карьераңыз же болбосо бизнесиз, өзүңүздөрдүн бизнесиңиздер бар болсо бизнес деп жазсаңыздар дагы болот. Андан кийин эс алуу, путешествие, эс алуу, өзүңүзгө кандай эс алуу тартуулайсыз, ошол боюнча. Кийинкиси духовный рост, анан саморазвитие. Духовный рост өзүбүздүн жан дүйнөбүздүн тынчтыгы, биздин ичибиздеги внутренний ребеногубуз кандай абалда, ошону белгилейбиз. Андан кийин саморазвитие, азыркы учурда өзүңүздү кайсыл тараптан өнүктүрүп жатасыз? Изденүүдөсүзбү же жок эле бир эле жерде токтоп калгансызбы, мектептеги билим менен же университеттеги билим менен? Ошону өзүн өзү өнүктүрүү боюнча саморазвитие анан жазабыз. Мисалы, мына мен ортодо сары менен белгилегеним, ар кимиңиздер өзүңүздөрдүн деңгээлиңиздерди белгилейсиздер. Азыр мен бул ошо сиздерге көрсөтүш үчүн эле кылгам. Бул менин кальций балансым. Ушундай сары түстөгү бул менин азыркы абалым. Эгерде менин азыркы абалым ушундай болсо, бул жашообуздун дөңгөлөгү. Буну биз эмне үчүн түзүп жатабыз? Себеби жашообузду бир нукка түшүрүү үчүн бизге бул нерсе аябай керек экен да. Менин абалым азыр ушундай болуп жаткан болсо, бул дөңгөлөк тегеренбейт да, бул кальций тегеренбейт. Демек мен өзүмө духовный рост жагын өстүрүшүм керек экен, саморазвитиямды өстүрүшүм керек экен, финансы жактан өсүшүм керек экен. Ошондо гана менин дөңгөлөгүм эмне болот экен, бир аз оңдолуп, мындай абалга түшүп, мына кызыл менен боёдум го. Бул мени ошондой дөңгөлөк тегерене баштайт экен. Бул кызыл менен боёгонум менин 1 жылдык планым да. Мен 1 жылда ушундай деңгээлге өсүп жетишим керек. Андан кийин жашыл менен боёгонум бул 3 жылдык план. 3 жылда мен ушул нерсеге жетишим керек. Эгерде мен 3 жылда ушул нерсеге жетишсем, жашоом өтө эле сонун болуп кетет. Буну мен жашыл цвет менен боеп койгонумдун себеби, дөңгөлөк деген, мына кальций деген айланганга удобный деп мен машинанын дөңгөлөгүн элестеттим да. Ар дайым жашыл болуп, бул жашыл светофор, бизде светофордо 3 түс бар эмеспи? Ошол жашыл светофордодай ар дайым тегеренип, токтобой тегеренип турсун деген максатта мен өзүм жашыл менен боеп койдум буну. Сиздер өзүңүздөр кааласаңыздар боесоңуздар болот, кааласаңыздар боебой эле койсоңуздар болот. Мен боегонумдун себеби сиздерге түшүнүктүүрөөк болсун деп дагы боеп койгом. Ошол нерсе өзүбүздүн жашоодогу кальций балансыбызды үйгө илип алсак, ошого карап биз мен бүгүн мынаны өстүрүшүм керек, бүгүн мынага көңүл бурушум керек деп алдыга умтулуп аракет кылабыз. Барыңыздар жазып алыңыздар да. Жетишип жазып алыңыз. Так, ден соолук, үй бүлө, кайталасам. Ден соолук, үй бүлө, семья, финансы жак, карьера, бизнес или окружение, биздин айлана чөйрөбүз. Биздин айлана чөйрөбүз дагы өтө бизге чоң таасир берет. Путешествие, эс алуу, духовный рост и саморазвитие. Анан
Мисалы үчүн биз ушу элестетүүнү кантип максатыбызды элестетебиз деп атат. Сиздер ойлоп көрүңүздөр. Азыр оюбузду бир жерге топтой албай атабыз, элестете албай атабыз. Оюбуз чаржайт, бир туруп эле бир нерсени каалап калабыз, бир туруп дагы бир нерсе келип калат. Мен максатты кагазга түшүргөндүн себебин айтсам, кагазга түшүргөндө биздики так болот. Мисалы үчүн мен бүгүн мен 3 комнаталык квартираны каалап калышым мүмкүн. 3 комнаталык квартирада жашагым келип калышы мүмкүн, ошондой. А эртең болсо, жок, менде каражат ушу кичине тартыш эле болуп атат. 2 комната эле алып турайынчы деп кыялданып 2 комнатага түшүшүм мүмкүн. Же болбосо бүгүн 2 комнатаны мечтать этип атып, эртең 3 комнатаны мечтать этишим мүмкүн. Ошон үчүн бизге так болуш үчүн, тактан айкын биз ошого эртерээк жетиш үчүн биз ошону кагаз бетине түшүрүшүбүз керек болот да. Анан ошо элестетебиз. Азыр дем алабыз. Мисалы үчүн мурдубуз менен дем алып, оозубуз менен чыгарабыз. Алган демибизди, мурдубуз менен алган демибизди алгач 3 секунд ичибизде сактайбыз. Андан кийин 5 секундта, анан 7 секундта ушинтип көбөйтүп барган сайын убакытын көбөйтүп оюбузду толуктасак, бир жерге топтосок болот. Азыр ушул упражненияны жасап көрөлү анда. Мурдубуз менен дем алабыз. 1, 2, 3. Оозубуз менен демди чыгарабыз. Дагы кайталайбыз. Эми болсо демди ичибизге 5 секундта сактайбыз. Мурдубуз менен терең дем алып, 1, 2, 3, 4, 5 дем чыгарабыз. Ушундай кылып кайталасаңыздар болот. Анан көзүңүздөрдү жумуп элестете баштайсыздар. Мисалы үчүн азыр элестетебиз. Кухняга барып, холодильникти ачабыз. Холодильниктин ичинде лимон турат. Лимонду алып, кесип жедик. Оозуңуздарга кандай таам келди? Кандай даамды сезип жатасыздар? Ооба, лимон кычкыл, ачуу. Шилекей бездерим алып кетти дейт. Ооба, ошондой болот. Лимондун жыты, лимондун даамы кычкыл, Биз азыр холодильникке барып, лимонду алып, кесип, жеп отурбай эле, бул жакта аң сезимибиз менен эле уже элестетип койдук лимонду алып жегенибизде бизге кызыктуу болду оозубузга. Кээ бирибиз уже неме болуп кеттик, мындай. Кандай эмне деп коет? Ооба. Элестетип алдык бир сыйрачы. Ошол сыңарыдай эле биздин аң сезимибизди, мисалы үчүн ушундай чувство, ушундай организмибиз дагы сезиш керек экен да, ошол нерсени подсознаниябызга кирип сиңгенде гана биздин максаттарыбыз батыраак аткарылат экен. Анан максат жазарда алгач майдасынан жазабыз, реалдуулукка жакыныраак кылып жазабыз. Анткени чоң максаттарды коюп алабыз дагы, анан кийин ошол чоң максатка жетем деп улам алдыга умтула берген сайын кичинекей максаттарыбыз, кичинекей кыялдарыбыз орундоп алып атканын биз байкабай калат экенбиз. Анан Аллах Таалага ошол максаттарыбыздын аткарылып атканына шүгүрчүлүк, ыраазычылык келтирбей коет экенбиз. Анан бул кичине нерсеге ыраазы болбой аткан чоң нерсеге каяктан bunun gözü görбөй атат деп Аллах Таалам да бизге ошон үчүн кечеңдете берет экен да, чоң нерсени максаттычы. Алгач ошон үчүн биз күнүгө кечинде уктар алдында өзүбүз бүгүнкү өткөргөн күнүбүзгө сарасеп салып, ошол сарасеп салып кандай нерселерди бизге Аллах Таалам насип этти бүгүн, кандай өзүңүзгө кандай пайдалуу нерсе алдыңыз, бир аз болсо да максатыңызга жакындадыңызбы, бир шаг болсо да жакындадыңызбы, кандай ошол нерселерди элестетип, ар биринин көз алдыбыздан өткөрүп, анан Аллах Таалама ыраазычылык келтирип, шүгүрчүлүк айтып, ушинтсек, анан биздин максаттарыбыз батыраак тезирээк аткарылат экен. Сиздер биринчи ошо максаттарды
максатка жетиш үчүн өзүңүздөрдө аябай каалоо болуш керек да. Ошол нерсени точно так сиз каалашыңыз керек. Өзүңүздө каалоо болбосо ал нерсеге жетишпейсиз. Анан чечкиндүү болушубуз керек. Буну тандасамбы же бунусун тандасам, bu жака барсам же ал жака барсамбы дебей так бир жерди тандап алышыбыз керек. Өжөрлөнүп, чыдамкайланып иштешибиз керек. Анан жашообузда аффирмация да бизге өтө чоң жардам берет. Ошол максатыңызга жетишиңизге мындай таасирин бере турган аффирмацияларды күнүгө айтсаңыздар болот. Мисалы үчүн мен бактылуумун, семья тараптан алсак, мен бактылуумун, мен сулуумун, ден соолук жактан айтсаңыз, мен бүгүн буттарым аябай жакшы болуп калыптыр деп, мисалы ошондой кылып көзүм жакшы көрөт, ушундай нерселерди айтып өзүбүзгө мындай мотивация берип турушубуз керек экен да. Күнүгө кайталана турган аффирмацияларды айтсак болот. Мен бактылуумун, мен сулуумун, мен баймын деген аффирмацияларды күнүгө кайталап турсаңыздар дагы биздин подсознаниябызга жакшы нерселер сиңет экен. Анан ушул боюнча мен сиздерге бир фильмди сунуш кыламын. Убактап көрүп ошол фильмдичи. Бул фильмдин аты Секрет деген фильмди көрсөңүздөр болот. Баягы неменин Джон Хэкон подсознание может все деген китеби бар. Аны алып окусаңыздар болот. Аң сезим баарын жасай алат деген. Электронный варианттары да бар, китептери деле бар, арзан эле, бири 130 150 сом ошонун эле тегерегинде турат. Ошол китепти дагы алып окусаңыздар сиздерге аябай чоң жардам берет. Мен үнүм угулуп жатат, плюске ылсын койпоңуздар, угулуп жаткан болсо. Ооба, ошентип биз максаттарыбызды, кыялдарыбызды максатка айландырабыз, анан максаттарыбызды ишке ашырабыз. Оюбузда ойлоп жүргөн нерсени биз максат кылып кагаз бетине түшүргөндө гана бизге максат болот экен. Алдыга койгон максатыбыз бар, ошо кагазга түшүрбөсөк, ал биздин кыялыбыз боюнча эле жүрө берет экен да. Ошо кыялыбызды кагаз бетине түшүргөндө гана максат болот экен. Ушуну алып түшүндүрүп берсем түшүнүктүүрөөк болот окшойт, Ошол кыялыбызды ошентип кагазга түшүрүп, анан аны аткарылуусуна өзүбүздү даярдап, подсознаниябызга сиңирип, жакшы нерселерди ойлоп, жаман нерселерди ойлогондон алыс болушубуз керек да. Мен үй алсам, анан мага мынанын кереги жок болуп калат, мындай деп бой көтөрүү нерселерди дагы биз эмне кылышыбыз керек, ойлошубуз керек экен. Баягы радиостанциялар бар го, бизге эмнелер таратып тургандай, биздин ойлогон оюбуз дагы ошо аламга вибрация болуп тарайт экен да. Анан кайта ошол нерсе бизге өзүбүзгө келет экен, тартылуу күчүнө болупчу. Жакшы нерсени ойлосок, жакшы нерселер тартылып келет, жаман нерселерди ойлосок, жаман нерселер тартылып келет. Максатыбызга жеткенде кандай сүйүнүп, кандай кубанганыбызды элестетип, күнүгө 4-5 жолудан канча убактыңыздар болсо ошончо элестетип берсеңиздер, кагазга жазган нерсеңиздерди окуңуздар, так окуп, анан ушундай нерселерди кылсаңыздар, сиздер максатыңыздарга бат эле жетесиздер. Азыр менде убакыт бүтүп атат, сиздер менен коштошомун. Жакшы калыңыздар, күнүңүздөр ийгиликтүү өтсүн. Сиздер менен Кудайым буйруса дагы кезигишип калабыз прямой эфирде деп үмүт кылам жана тилек кыламын. Бүгүнкү күндү насип эткен Аллах таалама чексиз шүгүрлөр болсун. Жакшы калыңыздар.